баштан ауырып канатка. Неме кылыш керек? Кел өзүңүз жолу мындай деп айтып бер. Сиз жокко болот атпайсызбы? Вайн момент эле телефон өчкөн. Немашты я? Стакан ма? Школа. Саньон строй. Саньон жаңы строй. Бұл Ақташтың суысы деп аталат, бұл су. Ақташтың суысы эми жазында мөңгүлөр ээрип атканда чоң эле болот бу жерде. Анан ушул жердеги баткак болуп дейт, киребештин баары, монун баары балчык болуп, ушу аябай бир чоң көбөлөр жаратып келген. Анан ушул быйыл ушу биздин Айыл чарба министрлигинин астында ОРСПнын жетектөөсү менен ушул ПРЖ проектisi Арис аркалуу ушул проекти 4-чы гранттык негизде курулуп жатат. Бул көпүрөнүн жалпы суммасы 1.200.000. Бу жерде ушул жерден туристтер дагы өтөт. Ошо малчылар дагы көчтөрү менен, машиналары менен тыгылып аябай чоң көбөлү жараткан. Анан ушу буюрса мына ушул ПРЖ 1 проекти долбоорунун негизинде салынып жатат. Бул Кочкор райондук жайыт пайдалануу ассоциациясынын ушул демилгеси менен курулуп жатат. Ушул жерден 2 айыл өкмөттүн чабандары, малдары өтөт. Буюрса бул күзгө чейин курулуп бүтөт деген ойдобуз. Бул биздин да бир көйгөйүбүздүн чечилиши деп ойлойм. Мен Бабаев Нурбек, Кочкор районунан. Бул салынып аткан көпүрөнү биринчиден жайытка, элге аябай керектүү көпүрө экен. Ушул эмилге менен салынып атат, жакшы. Бул буюрса бүтсө суулар асаят. Элдин дагы ары бери өтүшү, чабандардын өтүшү жакшырат деген ойдомун. жана чөп болгондо чындыгында чөптүн күчтүүлүгү. Анан жана Буратзоддун диагнозу мындай болот. Туруп калган суу менен эски чөптүн ортосунан эме чыгат да. Анан ошондон бир бактерия чыгат экен. Буратзоддун ошондой. Анан мына жакшы кылыпсыңбы келипчи? Мен дагы эртең эме кылайын деп атам, машина сүйрөп ошо жакка жаттайын деп атам. Көчөлөшөт экен, үйгө конок келип калып. Кетишпей болом.
Эртең менен жүктөйм деле тиги машина жүрөт ошол жерге коём дейсиз. Дайыр байкап көрөйүн да. Байкап көрөйүн аман бул Эми байкап көр аны. силер айтканда жалпы элде болуп аткандан айла. Жалпы элде ал тет жактан бери. Эми бирок бул жайыт быйыл аябай жакшы экен э. Мен айтып атам. Сөз жок. Эми эмне үчүн ушундай болду? Мен айтып берейинби? Себеп буну тып-тыйпыл жебедиңер. Өлтүрүп кечти. Жок. Тып-тыйпыл жедиңерби? Тып-тыйпыл жегенден кийин бул жазда ным болгондон кийин күн көрдү да бул күн. Анан ошондон урук чыкты бул. Түшүнөсүңөрбү? Анан мен айтканды кээ бирөө туура эмес көрүп атпайбы? Мисалы тиякчы эс алып калса сонунда турабы кандай? Аягың жакшы эле болду. Жакшы болду да. Жасында жыргадык. Бир ай эрте келди. Ал эрте келип малын эрте болгон жакшы болгон. Жакшы болду, аябай жакшы. Эми быйыл карачы кулундар секирип турат. Мен даже айдап деле ийбедим жасында. Ошондон эле болбоду. Баарыбызга жакшы болду. Эми мына быйыл бу жер тып-тыйпыл жедиңер эле. Тып-тыйпыл жедиңер эле. Кайра жаңы чыкты көрдүңөр? Былтыр бу жерден Сөңкөл экен 3-4 турбу иштер көргөнчү. Эми жакшы. Быйыл уй тынч кой. Эми ар кандай болуп атат? Салам алейкум. Алейкум ассалам. Konuşsana. Oo, urmat hayatan. Ne kandaşın? Эмне тиги? Ya. Kimne? Чайдай да эле. Kimne olmalı? Uyu istetiyor muyum? Çok. Тапты. Үйдө жата берсек ылдамыраак чыккан ылды. Sen bana tıkanda kaçıyorsun. Çatı alıp. Bugün tapmaya kaldım. Vallahi. Şöyle bu yerden getireyim ya kaç gelin. Ya takip etmeyin. Bunlar kayakta olur. Ya. Şöyle olarak da mümkün bir şey görünmedi. Sen gelecekte sensin mi? Мекин деген ушунда. Tanımayısın. Tanımayım ben. Kiyinki baldır ki bütün yaş baldır ki razı. Ben tanımayım. Buraya doktor mu dedi Sultan Sarı'da? Kılıkla dedi. Bassın. Азыркы дарын деле күчү жок. Илгери. Yok bura akça kadar verildi başkanda. Akça kadar. Азыр дары сайса чакырып атпайбы. Кандай болуп атат билбейсиз да. Ошо орун кайра чакырып. Bana casında 800 so'mga saytırıp geldim ben. Илгери сайчы эмес. Oşan alıp barıp bizge emetkende. Ölüp kaldı şunday dep. Beyaka tengin taratkan. Раз болбоду. Anam giyin. Жакшы таап бербедиң бе? Yok çün. Кергин көргөн баягы. Анама жамин эчкилер дейт да. Koydurma da ayakları cüyete. Uçun boğulunca boya kaçmasın. Araşık dedim. Мына азыр биз Чолпон айыл өкмөтүнүн Сөңкөл жайлоосунун Кызыл Булак участкасында турабыз. Мына бу жерде бир да мал көрүнбөйт. Бу жерде мал азыр аз. Мына былтыркы жылы кургакчылык болуп, уш жерде аябай такырланып жериле. Мына быйыл ошол күн көрүнгөндүктөн астынан жаңы чөп чыгып, мына гүлдөп турат. Өзүңөр көрсөңүздөр кандай гүл болуп турат бу жер. Мына ушул биздин жайыт комитеттер ушу биздин Кыргыз Республиканын 2009-жылы жайыт мыйзамы чыккандан бери аракет кылып келебиз. Ушул жайыттарды которуштуруп айдоого, ошондой эле жанагы алыскы жайыттарга баруучу жолдорду, көпүрөлөрдү оңдоо менен ушул биз көйгөйлөрдү акырындык менен чечип келатабыз деп ойлойбуз. Бирок дагы көйгөйлөр көп. Мына ушул туристтердин мусорун, ошондой эле жана анча-мынча өлүп калган малдардын өлүгүн таштаганга ушул бир өлүк таштаачу жерлерин жасап беришибиз керек. Ошондой эле дагы бир ушу алыс болгондуктан бир кандайдыр бир деңгээлде ошо бир чабандардын мал жеткирүүсүн, ооруп калган малдар жеткирүү планда буюрса болот деп ойлойм. Мына ушул 3-4 жылдан бери ИСУР коомдук фондусу менен иштешип, бизге чоң жардамдарды, ошондой эле жайыттарды которуштуруп, ушу жайыттардын чөптөрүнүн, өзгөчөлүктөрдүн окууларды өтүп малчыларга ошол биздин башкаруу планыбызга кирген көп нерселерди биз биздин чабандарга ушул жайыт пайдалануучулукка үйрөтүп келебиз. Ortalığa koş. Ötüp. Geçken koçlar var. Ben mi? Neyse.
жер жаман bunu. Bir kurmagandan keyin эле uçup кетет да. Beri olça ya dürkücü yok. Şöyle dur. Тиги кот инделе. Dinle. Жакшылык баягы бир сыйда келип кетпейт кылан. Көчөтү менен боо түшүп атат дегенден. Батырады. Көчөмен көкө кетти. Бекин сурап, 20-дай olup ketти. сеники 20-дай болду. Ал байын биз келгенде канча эле? Анда 15-дай болчу. Көчө ошо силер кеткен эртеси эле бирөө өкөө кетти. Бирөө короодон бирөө айдап баратып өңгөрүп келди кайра. Эмне чара кылыш керек? Болбойбу. Укол болбойбу. Жок. Жумадан ашты. Yok biz göçe murdağını gelip gittik. Ошондо эле ondan ашып кеткен. Көчө өкөө. Biri gitti, biri karşıda otkan. Буюрса тиги Андай болуп өлдү. анализ кеткен, анан тияк жыйынтык келсе анан баландай. Кетип барат улам калсаң түшүлүп калат экен. Мында бир күн эки күн оорубайт да. Эртең менен чыгарганда үктейсиң, кара таза экен дейсиң. Муну ашып барып эле бирден көрүп кайра келди. Ал келгиче өлүп калды. Үйгө жеткиче. Осудан көбүчө. Koy gör. Анан өтүк ичине чоңойт экен, эми өтү деле андай деле чоңойбойт экен, бул бөйрөк ичине анда карап кетет экен. Ezilген сыяктуу болчу. Ezilgen сыяктуу. Там башкалар таптаза капкадыңкы деле ичичи. Ошо бөйрөк менен ошо өттөмөт экен. Сымда сумкан астында. Ошондой бет жүрөбүз тиги Койрордон жактан тиги сыймыктан кой делип атат деп жооп бердим мен. тигинде Козуну бөлөйүн десем, козуну өлгөндө айкен, ой козу эмесмин, коюм делип атат да айтам, бөлгүм да аркан. жок бөлсөң бөлүп кой. Аракет салып бөлүп анан кайра түгөр алам, бирөө жок анан экөө жок десе, аны менен да колколош жүрөм. Жок. Аракет кылып кой дегишти. Ар ким ар кандай болуп атпайбы. Козуңду бөлчү. Bir an öyle oldu. Жок, сен козусун бөлчү. Бөлүп койчу, эми аракет кылып койбойсуң. Токтойбу деп коюп эле үмүт болот. Ошо да. Баарысы эле ошо да. Анда барасы го эми 300 козу меники чейин ким сүйрөп бөлүп анан короодон козун сыртка чыгарсаң тиягына секирип кирип абыр таштайт. Анын үчүн психологдон коргош керек болуш. Бир кемде аракет кылып көрүлөдү. Анан кошпой, мисалы үчүн кубаттыкы деген 150 коз экен. Меники 300 козу. Анан өсүн козусу менен 500. Анан ал 500 көтөрүп алып кора тиккен. Мен 300 козду бассам батпайт да анын коросуна. Şöyle kömür. Kozlarını biriktirip koydu, biriktirip turup biröğün koy, biröğün koz bakmasın. Меники 600 кой, ал бая күнү өсүн чогамда бир козусун бир күн жайып кечинде кошулуп кетти кайра. Анан кийин урдум деди адам. Эме? Бул жерде арасында жүгүрүп барат экен. Матур. Байка деген жана эме чуңкур кастыралды дейт билбайм. Ошону кастырабыз анан өлгөндөрдү мусор сусурларына ошого. Кой макулайт. Башкырып барасың келме алды. Асылып башты. Бул жолдорду дагы биздин дөө оңдоп турат. Такай жол болсо суу жеп жүргөнгө эң ылайыксыз болуп калат. Эми мен айтайын дегеним ушуну биздин жалпы эле айыл өкмөтүбүз деле мамлекеттик деңгээлде ушул жолдорду оңдосо анткени себеби Сөңкөл жайлоосу, Сөңкөл көлү биз Кыргыз Республикасынын эң жакшы жайлоолорунун бири. Буга бүткүл дүйнөлөрдөн туристтер, ошондой эле бир коноктор келип турат. Анан ушуга бир көңүл бурбаса деген ниетти айтам да. Эми буга чейин Калдак Ашуунун өзүнүн жолдорун асфальт кыла албаса дагы ушул чоң трассадан Төлөктүн ичинен ушу Калмак Ашуу этегине чейин асфальт болсо бул көп көйгөйлөрдү чечет эле. Анткени себеби мында чаң жолдон өтүп атып биздин мөңгүлөргө да таасир этет. Бул экологияга да таасир этет. Себеп мына акыркы жылдары туристтер да көбөйдү. Ошондой эле малчылар дагы өзүнүн менчик унаалары менен келип, бул жолдор чаң болгондуктан көтөрүлүп кайра мөңгүлөргө отуруп, ошо мөңгүлөр азайып атат деген көпчүлүк элдердин мнениялары бар. Ошондой эле сунуштар бар. Ошону да эске алсак.